ата-энелер кайрылып атышат да. Азыр окуу жылы, жаңы окуу жылы баштар электе уже мына канча ызы-чуу башталып атат да. Мектепке орношу албай бизге жазып атышат, билим берүү министрлиги биз эчтекени кыла албайбыз, мындай барып эле электрондук запись менен кылсын. Электрондук запись менен кылса мектептер уже бош эмес болуп калды. Ошон үчүн урматтуу төрага суроолор өтө көп да. Биз ушул апрель айында өкмөт күн дейбизби, өкмөт саат дейбизби, ошону кылсак, ошол жерге атайын билим берүү министрлигини, каржы министрин чакырсак, ошол мектепке жаңы окуу ошол башталышы кандай болот экен, 12 жылдык окуу кандай болот экен, даярдык барбы, жокпу, ошону сурайлычы. Себеби алар массалык маалымат каражаттарда маалыматты берип атышат, а бирок бир топ эле суроолор бар да, дагы эле жоопту ала албай жатышат да ата-энелер. Ошону атайын ушундай өкмөттүк күндү кылсак, урматтуу төрага, ушуну сунуштайт элем да, экинчи сунуш. Рахмат. Рахмат, Дастан Далабаевич. Аппарат, эске алыңыздар, себеби дегенде билим берүүгө биз ар дайым өз убагында токтоосуз реакция жасашыбыз керек. Себеп дегенде билим берүү бул биздин эртеңки келечегибиз. Билим берүүдөн эч качан биз убакытты аябашыбыз керек. Канчалык билимдүү коом, билимдүү эл болсок, биздин келечегибиз ошондой бакубат болот. Мен толук колдойм, Дастан Далабаевич. Сөзсүз түрдө каржы министрин, билим берүү министрин, керек болсо экономика министрин чакырайлы. Себеп дегенде бүт бардыгы экономикага байланыштуу да.